Абдан сонун достор, Мичиганда кичине жаан жаап, аба абдан салкын болуп, таптаза болуп калды. Дем алган абдан приятный болуп атат. Акыркы ресторияга токтоп кичине эс алып алдык. Азыр бир жарым сааттык гана жол калды. Шамураттагы жазып жатат, мен үйгө жетип калдым деп. Кудай буйруса, астыга койгон максаттар ишке ашып атат, достор. Ар дайым астыга максат коюш керек, дагы максатка жеткенге аракет кылыш керек. Абдан сонун эс алуучу жай экен. Бул жакта трактор турат экен, бирок трактор аз экен. Болгону 3 трактор турат. Калганы жеңил машиналар кирип, эс алуучу жайга кирип, тамактарын ичип, эс алып алып жолго чыгып жатышат. Биз дагы баардык нерсеге даяр болдук. Азыр барабыз. Мекендешим менен кезигип, учурашып, амандашып, анча-мынча жакшынакай видео тартканга аракет кылабыз. Кеттикпи, Салимушка? Кеттикпи? Жүрү, маманын жанына отур, кеттик. Быз сымылда деген боюнча жолго чыгалы. Жүр, отурабай. Буйрса, биз Шамурат жасаган районго да келип калдык. Абдан жакшы район экен да, таза район экен. Мичиганда дагы абдан сонун кычыраган райондор көп экен, кычыраган үйлөр менен. Акырындан жаан жаап жатат. Акырындан жаан жаап жатат, достор. Аз калдык. Бир 10-15 үйдөн кийин токтойбуз. Жетилерге деп сүйлөшкөнбүз, кечки жетиге деп. Бирок азыр где-то 8:30-9га жакын күн батып атат. Бир 2 сааттын тегерегинде убакыт өткөрсөк, жетет болуш керек. Мындай community деп коет. Community мына ар бир үйдүн астында гаражы бар. Уюмдарын киргизип коет, машиналарын токтотуп коет деген сыяктуу. Your destination is on the right. Шамурат менен учураштык. Не, үстүнө чыккылады атабы? Салимушкан. Так, ушул жерде турат турбайсыңарбы, Шамурат? Абдан жакшы экен. Бул жакшы адамдар экен. Биз өткөндө Гүлайым тарткан видеодон көрдүк. Абдан жакшы адамдар экен да. Алар азыр өйдө ойноп турганча биз ылдыйга менин коктогон чучу. Мейли. Мына достор, биз Шамурат менен кезиктик. Астыга биз план койгонбуз. Бир жума мурун сүйлөшүп атканбыз. Ойлогон максатка жеттик. Ушул комнатаны көрсөңүз керек жанагы. Ооба, ошо видеодон көргөнбүз. Жакшы экен. 2 күн мурда келип жыйнап коюп кеткен боюнча эч ким кире элек экен. Суук да азыр ушул туруштачы. Азыр муну жандырып коюшум керек экен да. Жакшы. Ушул жерде жашайм. Жакшы. Кенен комната экен? Жакшы комната, өзүмдүн бөлмөм ооба. Ойносоңуз болот. Муну деген ыргытып турат, Мен ушуну көзүм жумуп ойнойм да. Канчага тиесиң, Ортосуна тиеби, четине тиеби? Ушуну көзүм жумуп ойнойм. Ушул менен. Мындай карабайм да такыр. Мен ондочу. Буга эмнени ыргытыш керек экен? Атайын өзүнүн ыргытышы бар. Жакшы. Дартс деп коет да. Анан өзүмдүн
ушул жердеги да бир эки нерселерим бар. Эми сабактарым, мисалы үчүн мыналарды сиз силер көргөн эмессиздер эле, ушундер көрсөтүп коеюн сиздерге эми. Көпчүлүгү айтат, бул деген биздин Америкадагы көзү баягы газиздер жосо көзү көрбөгөн адамдар тепти кандай окуйт. Колуңуз менен сезсеңиз болот. Мынтип кармаганда мындай майда быдыралар бар экен, ошо менен. Манжа менен окуйсуз да. Көзү колдонбойсуз. Жакшы. Мен Америкага келип ошол нерселердин көп нерсесин көрдүм. Компьютер дегенди Кыргызстанда колдонгон деле эмеспиз, эми бул жака келип колдоно баштадык. Биринчи айта турган нерсе мен кыргыздарга көпчүлүгүнөн көрүп атам да. Кичине эле бир нерсе болсо менде проблема бар. Мен койбойм бар. Же болсо мен мынам жетпей атат. Кыйналып атам. Жок. Мен эч качан проблема бар деп айтпайм да. Себеби ушул мисалы үчүн проблемасы бир мына жердеги бир адам Америкадан Африканын бир өлкөлөрүнө барып кыдырып келип ошондой айткан экен. Мен экинчи проблема бар деп айтпайм депчи. Мисалы үчүн мен деле азыр сиз деле эч кимибиз проблема экенин акыйкатта билбейт экенбиз, жашоодо кыйын проблемалардычы. Жибиз өзүңүз чыгалы. Кетти, көйдөнү көздөй эми чыгалы. Мичиган штаты боюнча ой өзгөрдү. Мурда мен тракта иштеп жүргөндө эки жака өтүп калчумун да. Бирок эми шаарларын, айылдарын ичинен өтпөйсүң да. Четинен эле өтүп кетесиң. Мында болсо жеңил машина менен ар бир шаарына кирип, кыдырып, баягы 1000 укуча бир көр деген макал бар го. Анан ой өзгөрөт экен да. Мен Мичиган боюнча азыр оюм такыр тескерисине өзгөрдү. Аябай жакшы штат экен. Жакшы штат эми. Жакшы шаарлар бар экен, таза шаарлар бар экен. Үйлөрдө кычыраган райондор бар экен, абдан жакты. Сууктугу бар да. Сууктугу бар эми. Бул дагы Канада менен чектешип турат да. Канада менен чектешкенче суук болот. Сиз тракта бул жака көп келсеңиз керек э? Эми келебиз бул жака дагы. Түндүк жак суугураак болот, орто жак орточо болот. Ылдый жакка түшсөк аябай ысык болот. Флорида, Алабама ушул жактарбы? Аякча жолоруңузду толук көрүп чыккан барынчы. Эми бош болгондо аракет кылып, баягы мекендештерге пайдасы тийип калабы, ошондон бир маалымат алып калабы. Келгенде баягы кыйынчылыктын ордуна жеңил болуп кетеби деген ой менен тартып атпайсызбы ошолорду. Мен сиздин жанагы видеолоруңузда бир нерсени тапканмын да. Баягы кыргызстандыктарга Америкага келем дегендерге так маалымат берүү. Эми аракет жардам беришибиз керек да. Ошол бирок сиз ошону кылып атасыз да, ошого интервью тарталы деген ниеттер бар. Биз деген толук маалымат бербесек да түрткү үйрөтөбүз да. Түрткү үйрөтөбүз, ойлорун өзгөртүп атабыз. Көбү Американы билишпейт да. Анан ошого айтып атабыз, келсеңер болот, иштесеңер болот, бутуңарга турсаңар болот. Ар кандай окуу программасы менен келсе болот. Мына сен дагы Flex программасы менен келдиң өз күчүң менен, чынбы? Өз күчүң менен келип, мондай жакшынакай үй бүлө таап, окууңду улантып атасың. Абдан сүйүнүп атам да. Жанагы жерден Гүлайым эженин каналынан көргөнүңүздөрдөй бар да ошол жерде. Ал жерде бүт жетишкендиктерден бери азыр мына эки эле каналдан чыктым. Эми дагы каналдарга заявкалар, башка каналдар мага баягы кат жазышып, биздин каналга тартылып бер дегендей кылып. Эми ошолорго деле тартылам. Мен биринчи эле нерсем Кыргызстандагы Америкага келем деген адамдарга мотивация берүүдө. Туруу эле кылсаң адам кылат да барынча. Жанагы бар го. Бир менен уткун келип өтсө, ооба десе, жаткан жериңден тур десе, турбайм. Ошол жерден турбаса $1 миллион кайсы алат да. Туруп кичине аракет кылсын, бардык нерсе болот. Мен жанагы көптөгөн адамдарды көргөн үчүн көз аждер мектеп интернатында көп ата-энелер бул жазылбаган факт болуп эсептелинет да. Кыргызстандагы ата-энелердин көбү менин балам зрениясына начар көзү көрбөйт. Үйгө барганда. Мен кыла берейинби? Жок, отур балам. Аяп турушат, аяп турушат. Жок, түр ошону болду. Ошол кылат ошону. Адам кылган нерсени адам кылат кайра. Мен ошого эле ичим ачыккан нерсеси ата-энелер балдарын өздөрү кармайт да, аркага тартыпчы. Жок. Отур. Жок, алар деле баласын ойлойт, туура. Аяй беришет да. Жок. Ал такыр туура эмес да. Мен өзүмдүн опытымдан айтайын, ушул мени чоң атам ушул жактарга жакшы түрткөн да. Ушул чоң атамдай адам болбосо керек деп ойлойм. Ошол менин мектеп интернатын таап, мен себеби айылда жөнөкөй эле карапайым мектепте, орто мектепте окуганга аракет кылып көргөм да. 2 жыл. Өтө кыйын болот. Такыр эле кыйын болот. Андай окуудан баарынан жогу жакшы да. Себеби жөнөкөй эле мектепте жанагы көз аждерге болгон мүмкүнчүлүктөр жок такыр. Анан ошого которулдум. Ошол чоң атамды таап ошол мектепти берди, ошол интернатка. Ошол жерде окудум, ошол жерде жашадым, ошол жерде чоңойдум.
Анан ошол жердеги мен билген көп зрениясы начар жанагы башка адамдар айтышат да. Мен кылбайм. Атам кылбайт, апам кылба дейт. Сен кийин өзүң жашайсыңбы же сен ордуң ата-энең жашайбы? Анан Кыргызстанда эми биздин интернет жакшы болгон, ооба, бирок бардык мүмкүнчүлүк жок да. Мен себебин Америкага келип бизге болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын көрүп таң калып, азыр бөлүшөргө адам таппай отурам да. Ушулардын бардыгынычы. Менин ушул жердеги көзү көрбөгөн эми бир тууган катары болуп калган эжем бар. Ушул үй бүлөнүн эң чоң кызы. Көзү көрбөйт, такыр көрбөйт. Меники да кичине көрөт, Кудайга шүгүр. Аныкы такыр көрбөйт. Караңгы. Керек болсо кээде жарыкта сезбейт дейт да. Ошол MSU деген Michigan State University ошол жерде окуп, компьютер инженер компьютеров ошол жерден бүтүп, азыр Apple компаниясында программист болуп иштеп атат да. Биз ошол адамдардан небиз кем? Көп айтышат да, баягы сен зренияң начар, сен экинчи сорт. Ушул биз туура эле Кыргызстандагы зрениясы начарлар же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бары айтылбаса, кагазга жазылбаса дагы автоматтык түрдө экинчи сортко түшүп калабыз да. Эл билет. Бирок мойындалгысы келбейт. Ооба, биз экинчи сорт. Бирок ошону чыгарышыбыз керекпиз. Мен ошону чыгарам деген ниетим бар. Биз дагы, мисалы үчүн, кандай адамдар өткөн дүйнөдөн? Аларда не 3 кол болгонбу, 3 фут болгонбу, же 2 мез болгонбу? Бир деле нерсе болгон. Көпчүлүк айтат, сен көзүң слабый жагың. Жок, мен көзүм бул менин күчтүү жагым дейт. Молодец, Азамат. Мен дагы өткөндө чыккан видеону көрүп, аябай толкундандым. Абдан Азамат жигит экен деп ойлоп калгам. Анан бир жума бурун экөөбүз сүйлөшүп калдык. Instagram баракчадан. Анан экөөбүз сүйлөшпөдүкпү? Бир жумадан кийин кезигели, бир коорашалы деп. Анан мен да бул күндү күткөм. Жана айткандай, ар бир адам өзүнүн астына максаттарды коюш керек, максатка жетиш керек. Анан көп адамдар айтып калышат да, биз Америкага баргандан коркобуз дейт. Чоң эле адамдар, 30га, 40га, 50ге чыккан адамдар айтат, биз Америкага баргандан коркобуз. Эмнесинен коркосуң? Россияга барасыңбы? Ошондой эле шарт. Германияга барасыңбы? Ошондой эле шарт. Японияга барасыңбы? Ошондой эле шарт. Башында бардык жерде кыйынчылык болот. Анан адам аракет кылып атып, аракет кыла алып, кыйынчылыкты жеңет дагы, анан башка бир жакшынакай нукка түшөт дагы, анан жашоосу өзгөрүлөт. Бир мисал ушул жердечи. Күндөн кийин түн, түндөн кийин күн. Караңгы жарык, караңгы жарык. Кыйынчылык, анан жакшы жашоо. Кыйынчылык болбосо, ал таң атышы, мындай түн болбосо таң атышы кыйын да. Ал дээрлик мүмкүн эмес. Ушул кыйынчылыкты биринчи мен ушул жака келерде кыйналышымды билгем да, тобокелге салып келбейм. Сен кыйналасың, ачык эле, айдан ачык болгон бул жака келип кыйналышып. Адаптация деген нерсе бар. Ушул жака көнүп, мына айлана чөйрөгө көнүп алыш өзүнчө бир кыйын нерсе. Тем более зрениясы начар болсо, ал нерсе дагы да кыйын. Бул жерде мисалы үчүн мен англис тилде меники базовый английский болгон да келгенде да. Тилден андай эле кыйынчылык болгон жок. Өздөрүнүн баягы местный сленгтери, баягы өздөрүнүн местный акценттери кыйнады кичине. Так андай эле кыйнаган жок. Бардык адамдын колунан келет. Мен ушуга кичине аракет болсо эле, жанагы айтмакчы, бир нерсеге жетиш үчүн 1% аракет 99% каалоо дейт да. Каалооң эле күч болсо келесиң. Каалооң эле күч болсо аракет өзү автоматически болот. Ошо каалагыла, аракет кылгыла, келесиңер, жетесиңер. Деген айтмакым барыначы. Баары жетет, бардык адам жетет. Просто кандай адам, канчалык деңгээлде каалайт ошол нерсе. Ошол нерсеге жетүү. Ошол эле нерсе турат. Жок, каалап аткан кишилер келип атпайбы? Мындай болуп калат да. Шамрат, мындай болуп калат да. Кээ бир кишилер бир да суроо бербейт да. Мага көптөгөн кишилер суроо берет да. Күн сайын 1000ге жакын киши жазат. 1000ге жакын киши чалбаса дагы күн сайын жүздөгөн кишилер чалат. Анан сурагандар эле Америкага кантип барабыз? Америкага кантип барабыз деп. Анан мен деген эми юрист эмесмин да. Же болсо мен адвокат эмесмин. Мен болсо башыман өткөн нерселерди жашоодон алып эле Америкада жашоо кандай жумуштарды иштесе болот, кандай кыйынчылыктар болот, трака кантип кирсе болот, праваны кантип алса болот, IT жагына кантип кетсе болот. Ошолорду айтып жатам да. Анан кээ бир мекендештер бул жака келгенден кийин мага чалып калат да. Бул жака келгенден кийин айтат: "Алмазова, салам алейкум" дейт. "Алейкум салам" десем, "Сиздин видеолоруңузду көрүп калып, мага мотивация болуп, 2 ай мурун келдим" дейт да. Бирок мага бир да ал киши суроо берген эмес. Эч качан суроо берген эмес.
өзү эле мотивация алып туруп келип атат. А кээ бир мекендештер бар, бүгүн суроо берет, байке Америкага кантип барсам деп. Анан болгон түрлөрүн айтып бересиң да, визалардын түрлөрүн айтып бересиң, жолдорун айтып бересиң. Дагы 3 ай, 4 ай өткөндөн кийин ошо киши чыгып алып, кайрылышо суроону берет да. Байке Америкага кантип барсак болот депчи. Анан таанып калам кээ бирөөнчү. Күлүккүм келип анан баягы көңүлү калбасын деп кайра айтам да. Кайра айтсам эле ошол киши 2-3 айдан кийин кайра берет да. Болбойт да. Адам деген астына максатты коюш керек да, анан ошол максатка жетем десе жетет да, чынбы? Жетем деген кишилер келип атат. Аракет кылыш керек. Эгер Америка жашоосу начар болсо, биз эмне кылабыз ушул маалыматтарды берип? Эгер такыр эле жашоо оор болсо, болот экен да көрсө. Келсе болот экен. Жакшынакай окуу жайларда окула биздин эң негизги максат эмне? Бутка туруш керек. Ата-энеге жардам бериш керек, туугандарга жардам бериш керек. Аягында алган билимибиз менен мына жаштар окуп атасыңар да. Барып деген Кыргызстанга салым коюш керек да, чынбы? Анан сен да айтып атпайсың, мен дагы ошо өз курактуу кыз жигиттерге баягы мотивация берейин. Англис тили үйрөнгүлө, келгиле, окугула, бутуңарга тургула деп атпайсыңбы, чынбы? Өткөндө айтпадыңбы? Мен да ошо кичине анча-мынча видео тартсак, ошондой мотивация берейин деп. А бул Мен ушул жердеги иним болот. 5 жашар. Hi, how are you? Say hi. What's your name? Gracie. What is your name? Gracie. Ah, Gracie. My name is Almas. Almas. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice Nice to meet you. to meet you. Жақсы екен. Ана- Қанша? Let's start with your hand. It's camera. Camera. Yeah? That is cool. It's small, but it's very good camera. Do you want me to take him back upstairs? Is he in the way? Not really. Do you want to come back upstairs and play with Sally? And I want to see this home. Мына Шамурат жашаган үй бүлө абдан сонун үй бүлө экен. Мен да азыр бул эжебиз болуп кетеби? Американка эжебиз болуп кетеби? Айттым, 100 жолу сизге рахмат айткым келип атат. Шамуратты ушинтип кабыл алып, жакшы отношения кылып атканыңызга деп. Мына бул жакта сүрөттөрү турат. Бул үй бүлө турбайбы, Мына. Мен да сүрөттөрүн таксам болот. Мына турасың. Бул жакта бар бекен? Бул Флорида. А, бул жакта дагы бирөө бар экен. А, Флоридага барып эс алдыңар беле? Ооба, ошол жакта. А, бул жактагы сүрөттөрчү? Бул жактан сүрөттөрдү эле ошол жактан болуш керек. Мына, эки ийиң менен бирөөсүн моюнга илиптирсең, бирөөсүн көтөрүп түшүптүрсүң. Бир жона эле болуп атат бар элечи. Жакшы да, чогуу жашап атасыңар, чогуу убакыт өткөрүп атасыңар. Мына абдан жакшы, турмуштарда жакшы үй бүлө экен, Ооба. Турмуштары дагы абдан жакшы үй бүлө экен. Коро абдан сонун экен. Мына бул жактан көрсө болот экен, бассейни бар экен, ар жакта кичинекей балдар ойной турган горкаларды коюп коюптур, секире турган батутты коюп коюптур. Бул жагында дагы сонун эме бар экен, Азыр могу жерин көрсөтүп коеюн. Могул жерде дагы балкон бар экен, балконго дагы столдорду коюп, зонтикти коюп, мыяктан барбекю бышырып отура турбайсыңарбы, эс алып, Гриль деп коюп. грилдерди. Абдан сонун жер экен, ар жагы токой экен. Ушул жер бугулар ушул жерге чейин келишет да. Ага. А, бугуларбы? Эми бул жакта деген жаныбарларга да ушундай отношение жасап атпайбы? Тыйын чычкандарың да коркпойт, бугуларың да коркпойт, кээ бирде аюуларың кирип келип атпайбы бул жаккачы? Жакшы. Бул жакта эки күчүк бар турбайбы? Бул эки күчүктүн да аты бар да? Ооба. Анау карасыныкы Покер деп коет. Ага. Анау агыныкы Элла. Покер Элла. Мына кичинекей үйү бар экен, тамагы бар экен, суусу бар экен, оюнчуктары бар экен, ачаң көрүп жыргап отура берет турбайбы? Ойноп жүрө беришет экен. Жалпоо да бирок. Жалпы эми эрке да булар, эрке. Короо кайтарбас. Достор, мен Шамуратка кезигем деп ойлоп, экөө сүйлөшүп, пландаштырып келатканда Үмүт дагы айтты, мен дагы чогуу барам. Өткөндө видеодон Шамуратты көрдүм. Абдан сонун кой койгон жигит экен, биздин инибиз экен. Мен дагы барып Шамуратка жакшынакай каалоо тилегимди айтып, колунан кармап учурашып коеюн деди. Анда Үмүткө дагы сөз берип коелу жеңесине. Ошо мен Шамурат менен кезиккениме аба кубанычтамын. Ушундай сонун жигит экенсиң. Чоң ийгиликтерди багында бер. Дагы көптөгөн ийгиликтер болсун. Сага кааларым эң башкысы ден соолук. Анан өзүңөрдүн каалаган тилектериң ишке ашып, орундалсын баары. Анан бардык жакшылыктарды каалайм сага. Астыда дагы чоң пландары бар экен Шамураттын. Кудай буйруса чоң окуу жайды бүтүп, ошондон билим алып,
анан кийин салым кошом, Кыргызстанды көтөрөм деген сонун неме бар экен. Ой тилектер бар экен, ошонун баары аткарылсын. Анан анда бизди кичине тартып койсоңуз, биз да өзүбүздүн салтыбыз менен келгенбиз. Эми таттуу паттыларды Шамуратка көрсөтпөй эле аркы мамасын ээріп койдук. Анан баягы кыргыздын салты менен кичинекей калпак бар экен биде. Ошо калпакты дагы кийгизип Шамуратка. Жакшылакай каалоо тилек айталы. Шамурат абдан азамат жигит экен. Азамат жигит экен, эч качан ооруба. Ар дайым аста койгон пландарың ишке ашып, мындай кийгизип коюн, калпакты. Анан Алмазован берди деп окуу барганда да кийип жүрөсүң. Sen как раз senin размерinde ekan, son жарышка. Атайын заказ менен тигилгендей О, экен. son жарышка. Атайын заказ менен тигилгендей экен. Анан Шамурат өзүң билсең дагы биздин YouTube каналдын бир футболкасы бар. Көрдүң, апа-бака футболка. Мыякта Алмаз KG USA деп турат да, анан Алмазован сүрөтү бар. Муну дагы, муну дагы жерде кийип аласың. Айтсаң эле жыртылып калсын. Андан тышкары, мына мыякта деген кыргыздын немеси. Бай эр токуну кичинекей. Өзүңдүн иштеп аткан, сабак окуп аткан столдун үстүнө коюп коесуң. Сувенир. Сувенир мына. Кыргыздын немеси, эр токуну. Анан дагы бир нерсе, өзүм иним болуп аткандан кийин мыякта эме анча-мынча өзүңө керектүү бирдеме алып аласың. Макулбу? Жок. Анча көп болбо, аз болсо да көптөй көрүп өзүңө керектүү бирдеме алып аласың. Макулбу? Ошо, анан мыякта таттыларды алып келгенбиз, анан таттынын бирөөсү калып калыптыр. Жакшы көрөсүңбү? Коробка деп. Орусча жазылып турат. Анан ат жагын көрүп, кечинде отуруп алып, эч кимге көрсөтпөй тырс деп жеп коет. Ошондой. Анда биз Үмүткө уруксат берели. Сальмушкага барсын, биз болсо Шамурат болуп, коурашып, ар кайсы темада отуруп туралы. Чоң рахмат. Оны ошо байкаганымда Рокфорд деген мектепте окуган, окуп аткан. Ушул менин мектебим болот да, жанагы күрөштө жүргөндө ушул мектептин атын коргоп иштеп жүргөн үчүн ушул Гүлайым каналында бир чыккан ага. Бир жолу көрсөткөн. Жакшы. Сен деген аябай разностроение окшойсуң. Бир күн сүрөтүңдү көрүп калсам, бир хоккейный полёда жүрөсүң, бир сүрөтүңдү карасам, күрөшүп жүрөсүң. Өзүм чектөйүн ага. Универсальный солдат экенсиң да, универсальный солдат. Молодец, азамат. Күрөштөн деле бул жактан мындай кээ бирөөсүндө келип эле жөн эле күрөшүп коелу, эптеп эле өтүп кеткендер. Жок, мен Кудайга шүгүр. Кыргыз биздин каныбызда барбы дедим да, ушинтип келип, мына өзүбүздүн Мичиган 6га бөлүнөт да. 6га бөлүнгөн мындай регион болуп кетет, ошо 6 регион. Ошонун бир регион чемпиону болдум, анан штатка жетишиме бир кадам калды эле да. Мен көз тазалардын арасында күрөштүм да. Эмнеге өзүңүздөр чектейсиздер деген. Мен күрөштөм, башкалар да күрөшүш керек. Эми не только күрөш, башка спорттор деле баштасын, колунан келет баарынанчы. Аракет кылса адам баарына жетет да. Астыга только максат коюш керек да, максатка жеткенге аракет кылыш керек. Калган баары болот. Жакшы. Бул зал экен, Бул зал. Мияка деген баарыңар отуруп алып, жерде эме тамак ичип каласыңар да. Завтрак, ужин, обед дегендей. Менин место. Ар бириңердин өзүңөрдүн местоңар бар экен. Абдан жакшы үй бүлө экен. Мына кухнясы дагы эме экен, абдан сонун жасалыптыр. Зыңгырайт экен. Калпак жакшы болду. Эртең мектепке кийип барып ушул жерде директ мен өзүм Кыргызстандан алып келген бир калпак бар эле да. Аны бул жердеги атап берип койдум да. Мен деген бул калпак кийилген эмес эч качан. Мен ырымдап катып жүргөм да. Менде бир үйдө дагы бир калпак бар болуш керек. Бирөөсү гүлү менен экен да. Гүлү менен бирок бийигирээк экен да. Ал баягы жашы өтүп калган кишилерге ылайыкталыптыр да. Бул калпакты карасам бул эмес оймо чимеси жок болгону менен мындай мага аябай жакты да эмесичи. Скромный, анан баягы жаш жигиттерге ылайык экен да. Өтө бийик эмес, жапызыраак, анан сразу эле көзүмдү жумсам, Шамуратка жараша түштү да. Мына чиркин. Ар бир адамга насип боло турган нерсе бар экен деп анан салдык да кеттик. Не дейсиң? Эч качан ойлогом, мындай ниеттеген бирок пландагам. Сиздин каналыңызга чыгып калыш мен пландагам бирок ниеттеген бирок мындай болушуна көзүм жетпей калган да. Жок, мындай да, Шамурат. Биздин канал эми өтө чоң канал эмес да. Өтө чоң канал эмес. Кичинерээк эле бир 43 миңден ашыгыраак бир катталуучубуз бар. Анан биз өзүбүз дагы профессионал эмеспиз. Биз деген эме баягы хобби катары эле тартып жүрөбүз. Баягы мекендештерге кичине жардам болсун деп. Анан биздин каналды дагы баягы көп
адамдар көрбөй калышы мүмкүн. Бул видео чыккандан кийин просмотр аз да болуп калышы мүмкүн. 5000, 10000 болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы башка каналдарга окшоп баягы салыштырып, мына мага таарынба да. Мага таарынба. Например, башка блогерлер бар да. Россиян блогерлер бар. Таң калам. Бир пайдасы жок да. Бир пайдасы жок. Бир ütүр пайдасы жок. Ошо YouTube'дан түшкөн эле акчага эле бир машина алат, сырдайт, талкалайт, танка менен тепселетет, анан жардырат. Же бир адамга бир пайдасы жок да. Анан бир видеосун чыгарып койгондо бир күндө карасаң 2 миллион, 3 миллион болуп кетет да. Адам ушундай нерсени жактырат. Жактырат экен да. Биз болсо кичине пайда берели деген программалар кичине же кызык болбойбу? Катталып чыгарса акырында просмотр дагы жай болот да. Заранее айтып коеюн деп атам, анан кийин Алмазова видео тартты эле 100 миңди көтөрүп менен, а может 100 миң болуп кетет, ким билет. А может 100 миңден да ашкан видеолор бар. Мен просмотрду карабайм. Азыр Гүләмижан каналында деле канча просмотр болуп калды билбейм. Мындай кылбайлыбы? Дагы мен бая мотивация берип жүрөм. Жаштарга да. Сен өткөндө айткандай, өзүң курактуу жаштарга мотивация берип, ошо Flex деген программасы жөнүндө кичине сөз кылып, алар көптөрү билбейт. Flex деген программасы эмне? Анан деген мындай кылбайлыбы? Кичине англисче сүйлөп койбойсуңбу? Хотя өзүң жөнүндө айтып берип, окууларың жөнүндө айтып берип, балдарга аябай мотивация болот. Абдан күчтүү мотивация болот. Азыр англисче кичине сүйлө, суранып атам. Андан кийин Flex жөнүндө кичине маалымат берип коелу балдарга. Hi, my name is Shamrat. I'm from Kyrgyzstan, but people in the United States in my Rockford High School, people call me like Sean. It's much easier to pronounce for American people. My last name is Reinbekov. I'm from Osh Ablast. And then my program, which helped me to come to the United States, is Flex program, Future Leader Exchange. It's a very good program to come to the United States and to get experience from American high school, American typical family. And like America was my dream when I was, let's say, 6 years old. Yeah, America was my dream, but I didn't think that it's gonna happen so fast. It did happen. It did happen. It can happen for you too. Just move from your spot. Stand up, get up, try to do something. It will help you to achieve your dream. Achieving my dream, achieving your goal, it's supposed to be very hard, but without hard thing, you will not get easy things. You have to pass hard. You should work. You should do hard working. It is very cool for you. After that, Future Leader Exchange, which is Flex program, I wouldn't say it was so easy for me. No, it wasn't, to be honest. But after 4 years trying, I passed the exam. I tried 4 times. I couldn't pass 3 times. Finally, in the 4th time, I could pass the exam 3 rounds. You can do it. Believe yourself. You can do it. You will achieve your dream. You will achieve your plans and goals. Just open the notebook, write your plans for future, and achieve that. You can do that. Everyone can do. If people can do, one person can do something, second also can do that again. Thank you. Оозуңарды ачып калдыңарбы, достор? Мына канчадасың, Шамурат? 19да. Ар бир адам эмгек кылса, баарына жетет. Мына Шамурат деген бир убакыт болгон да, англис тилди билбеген. А тамгасынан баштаган, A, B, C'ден башталган бир убакыт болгон. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй, мотивация, мындан ашык мотивация бере албайсың. Мына Шамурат өзүнүн күчү менен жетип, өзүнүн күчү менен Америкага келип, өзүнүн күчү менен ушундай жакшынакай үй бүлө таап, өзүнүн турмушун куруп жатат. Кыргызча бир мотивация берип кетейин ушул жерде. Бизде кыргыздарда бир сөз бар. Ушул бизге жарашып калганда көп жетечи. Алма пыш, оозума түш. Тиш. Жок, хотя бы жаныма түш десең. Жок, хотя бы жаныма. Сразу оозго. Жок, андай болбойт да. Хотя бы ошонун алма өсүп турса деле ошол шүгүр, ошону чыгып алыш керек адам. Жаныма түш, оозума түш, ал. Жок. Болбоду дегенде хотя бы жаныма. Жонан
эми алма түш, алма буш, озма түш дегенде анан кээ бир адамдар бар да. Ошол озма түшкөн алманы чайнап бер деп. Ошондой да бар. Анан чайнап бергенден кийин аны жута албай атам, жутуп бер Калбайт дегенде. Ошондой. Анан жанагы Flex программасы боюнча жүр, тет жерге отуруп алып этпейли азыр мен да. Анда эмесе кеттик. Кана, Шамурат азыр айтып берет. Flex программасы эмне деген программа? Бул программа менен кимдер келе алат бул жакачы. Анан эмне документтер даярдаш керек? Бул оорбу, жеңилби? Бул эмне болду экен? Өзүңүз айтмакчы, мен юрист эмесмин, бирок өзүм өткөн жолдорду айта кетейин. Ага. Бул программа 9-10 класстын окуучуларына ылайыкташтырылган, кээде 8 класс. Кыргызстан программасы боюнча. Ошол орто мектепте 8-9-10 класста окуган окуучуларга ылайыктуу болот. Ушул жака келип, ошол программанын 3 раунд суроолору болот. Ошол суроолорго жооп берип, экзаменден өткөн адам ушул жака 1 жыл окууга Америкадагы кадимгидей эле жөнөкөй үй бүлөгө же болбосо эл катары эле үй бүлөгө келип кошулуп, ошолор менен 1 жылдык өмүрүн өткөрүп, опыт топтогонго мүмкүнчүлүк алат. 1 жыл өткөндөн кийин сурок бүтөт, анан кайра Кыргызстанга кетиш керек. Кыргызстанга кетиш керек, ооба. Бирок ушул 1 жылдын ичинде адам өтө көп нерсени үйрөнсө болот да. Эми адамдын өзүнөн деңизчи. Адам үйрөнүп кетсе болот. Бирок эми Flex программасында мен өзүм өткөн жолдор ушул 3 раундтан өтүшүңүз керек. Анан документтери андай эле кыйын эмес, бүтүрсө болот. Бирок көбүрөөк документтер талап кылынат, себеби ата-энесинин уруксаттары керек болот. Ушундай нерселер, документтер керек болот. Ал жерде баягы информацияларды тапса болот да интернеттен жеңил эле. Flex программасынын талаптары. Ошону жүздөсө эле чыгат, ал кыйын эле эмес. Тапсаңыздар болот. Эме атасың да? Ушундай алма бар деп атасың да. Эми ошо алманы өзүңөр үзүп алгыла деп атасың да. Кичине аракет кылып. Эми издесе болот да, чынбы? Интернеттен деген Flex эмне десе, азыр интернеттин заманы 21-кылым, бардык нерсени тапса болот, чынбы? Алма турат. Алманын кайсыл жерде экени анык. Ошону үзүп келишиңиздер керек да. Жакшы, абдан сонун маяк болуп атат. Ой, мен да абдан кубанып жатам. Бир жума мурун эле жазышып аттык эле. Инстаграмдан Шамурат экөөбүз жазышып калдык. Байке, сиздин видеолорду көрүп калам, бир шарт болсо кезикпейли деп Шамурат айтып калды. Мен да ичимен сүйүнө түштүм. Анан бир жумадан кийин кезигели дедик эле, мына Кудай буйруса кезип калдык. Жакшы таанышып калдык, мындан кийин дагы тааныш болуп жүрөбүз, ага ини болуп жүрөбүз. Бири-бирибизге ар кандай жардам керек болсо аябайбыз дегендей. Буйруса. Тууган болуп калабыз да. Тууган болуп калабыз эмес, уже биз тууганбыз да, тууганбыз. Адам адамга ар дайым жакшылык каалаш керек, чынбы? Адамга жакшылык каалаш керек. Сен дагы айтып аткан көп жакшынакай сөздөрүң биздин азыр Кыргызстанда жашап аткан, Россияда жашап аткан, Германияда жашап аткан көптөгөн балдарга мотивация берет. Алар дагы аракет кылат, Кудай буйруса. Абдан сонун. Калпак кычырап калды. Жакшы. Жанатан бери коорашып отурабыз. Шамурат менен, Абдан жакшы убакыт өткөрүп атабыз. Анан дагы бир суроо берейин. Кыргызстан менен Американын айырмасы, Америкада эмне жакшы жерлери бар экен? Кыргызстанда жок. Же болсо Америкада жок, Кыргызстанда эмне бар деген сыяктуу да? Американын Кыргызстандан айырмасы эми биринчи нерсе, мен өзүмө жакын нерсеси бул мага болгон шарттын түзүлгөндүгү. Ал биринчи нерсе бул. Кыргызстанда болгон эми аракет кылышкан, бирок мынчалык деңгээлде болгон эмес, ачык айткандачы. Анан бул жакта технология өлкөнү күчтүү ооба. Анан толерантность деген нерсе бар, адамдын качестволору. Бирок толерантность болгону менен Америкада улууну урматтоо деген бир аз бизден ылдыйраак да. Улууну урматтоо деген. Америкада улууну урматтоо андай эле популярдык нерсеге кирбейт экен да. Анан кээ бир жерде ушинтип эми бардык жерге эле тийишебиз эмес, көп жерде ушундай болуп калат. Америкада ислам жок, бирок иман бар да. Эми адамдар мисалы үчүн
отношение кылганды билет да, баягы бирөөнү колдогонду билет, башка нерсе кылганды билет. Мындай бизде сразу эле баягы ич тарып баштайт го. Андай болот, ал жетиптир, мен жетишим. Ал атаанашкан жакшы, бирок ич тарыган болбой калат. А бул жакта атаанашат ооба. Бул кылат жакшы. Буну кылган жакшы. Бирок мен да кылышым керек. А бизде бул кылат, бул кылбаш керек, мен кылышым керек. Жок, андай эмес. Экөөбүз тең кылышыбыз керек. Ошол айырма. Анан бизде ислам бар, ооба. Динибиз бар. Бирок ыйман жок көп жердечи. Эми бардык жерде да айтыш кыйын. Бирок ушул жазылбаган факттардын бири болгон. Мен өзүмдүн практикамды айтып жатам сиздерге, ушундай айырмасы бар. Анан бизде бирок жакшы нерсеси улууну урматтоо жакшы. Ошого сүйүнөм. Улууну урматтоо Америкадан караганда жогору. Анан природабыз, природа бул алмаштыргыч нерсе. Мен Жаратылыш, жаратылыш. Мичиганды деле карасаңыз жалпак эле бир нерсе да болчу. Тоосу болбосо. Жок, бирок мындай жалпак болгону менен ошол жака бир жакшы условияларды эметип коюп атпайбы, булар куруп коюп атпайбы? Природа кооздугу жетпей калса да, булар ошону искусственно кооздоп коюп атат да. Укмуш кылып кооз, көпүрөлөрдү салып коюп атат, ар кандай сонун адам кызыккан нерселерди салып коюп атат. Анан ошол толуктап кетип атпайбы? А биздики болсо эчтеке салбасаң деле природага жетпейт да, биздин жаратылышка эч нерсе жетпейт да, Кыргызстандыкына. Анан бул жакта бул көптөгөн эле көп эле билип калган ашыкча салмак. Көп. Фастфуд жеп. Фастфуд. Мен натуральный нерсе сагынам. Тамак Кыргызстандыкындай тамак жок да. Дүйнөдө Кыргызстандыкындай тамак жок да. Мияктын деген эмне тамагын жебет? Базарга бар, магазинге бар. Жыт чыкпайт да. Мен айран ичким келди ушундай. Курут жесем гана ушинтип өткөндө Гүлайым эже бир жарма алып келип турушу. Башкача десеңиз, башкача сезим болот да. Эми натуралдуу нерсе сагындым бирок. Эң сонунда мен дагы бул жака биздин жаныбызда баягы орустардын магазини бар деп атпаймынбы? Ошол жактан Кыргызстандан келген өрүктөр бар да, кургатылган өрүктөр бар да. Ошону алып келейин деп атайын ошол эмеге бардым да. Магазинге барсам, жок калыптыр такырчы. Тияктан издейм, тияктан сурадым. Моякта бир өрүктөрүңөр бар эмес беле? Кыргызстан болбосо дагы бир Тажикстандан келген кургатылган өрүктөр болчу да, абдан сонунда амды. Кой, Шамуратка апаралы, сагындыбыз керек го депчи. Анан мияктын жашылчасы эми барып атпайсызбы? Walmartка барабыз, ар кандай супермаркеттерге барабыз. Алмасы турат, ананасы турат, эмне кааласаң баары турат, бирок жыты жок да. Бир жыттап туруп жейин десең, жыты жок. А бизде болсо огороттон түшкөн өрүктөрчү, өрүктөр. Тимеле эзилет го, озбосаңыз тимеле эзилип кетет. Алманын жыттары, жүзүмдүн жыттары дегендей. Жакшы, тазалык боюнча оюн кандай? Тазалыгы таза. Мен мисалы үчүн кроссовка менен келип килемдин үстүндө деле жүрө берсең билинбейт да ошолчу. Таза, жер таза. Анан мен Кыргызстанда жүргөндө ачык эле логический нерсе болуп калат. Тез булганып алчумун. Эмечи? Канча болду Америкада жашаганыңа? 8 ай болду. 8 ай болду. 8 айда канча жолу бут кийимди тазаладым май менен жана щетка менен? Туфлим тазалай элекмин. Мен 10-жылга кетти. Бир да жолу балдарга айтып калам да. Мекендештер айтып калсам таң калышат. Мен 10-жылга кетти. Бир да жолу биздин үйдө эч качан жана өтүк май, анан щетка болгон эмес да. Мыяктан таза да. Каалаган жериңе барасың, үйгө келсең таза, даже чаң сүрпөйсүң да. Мындай бут тазалаган эчтеке жок бизде, жана щетка, потка, жанагы атайын ала турган эчтеке жок, тазалай турган. Мен бут кийим ошол туфлимди, кроссовкамды тазалай элекмин келгенден бери турат. 8 ай болду бу үйдө. Бир кроссовкамды ушул Кыргызстандан келерде тазалагам да, Кыргызстандан келерге бир ай мурда алгам, бирок бир ай мурда кийдим, анан 3 тазаладым да келгенче. Жакшы. Үмүттөр дагы бул үй-бүлөнүн бул үй-бүлөдө жашаган хозяиндары, ээлери бул үйдүн абдан сонун кишилер экен. Мен да жубайым Салимушка менен 2-жашка көтөрүлүп кетишкен. Мурдагы туугандай эле, мурдатан бери катышып жүргөн кишидей эле бакылдашып эле, тияктан жыргап эле сүйлөшүп жүрүшөт. Ошо Шамураттагы айтып атпайсыңбы, өткөндө Жоржияга бир үй-бүлөгө келмекмин, бул 2-үй-бүлөгө келип абдан сүйүнүп атам. Баягы удачный болуп кетти десең, Удачный болду. Мен да ошентип ойлоп атам. Атмосфера аябай сонун экен. Үйгө киргенде да атмосфера билинет да. Ай, бардыгы жайдары бири-бирине сонун отношения жасашат экен. Абдан жакты мага.
Жакшы. Так, мекендештерге да аябай кызык болуш керек. Бул райондун аты кандай? Белмонт. Белмонт району абдан сонун район экен. Бу жака кирип келатканда эле билинет экен да. Ар бир районго билинет. Бияктын жаратылышы да укмуш сонун экен. Салынган үйлөрүн карагылачы, кычырайт. Баягы жомоктогудай эле экен да. Жомокто баягы Золушканын үйүндөй эле экен да. Золушканын үйүндөй эле экен. Мына ар бир кишинин, ар бир үйдүн биягында кат келе турган атайын ящиктер болот. Машиналар өтүп барат эле. Каттарын шак-шак салып коет, анан булар убакыт болгондо акырын чыгарып кетет, э? Please slow down деп жазып коюптур бул жака. Машина. Машина мыяка кишилер эметип калбасын деп, балдар чуркап чыгып калбасын деп. Бул деген бир үй бир үйгө да окшошпойт го, же бир эме окшош фасон бу. Чото бир үй бир үйгө окшошпойт да. Окшошпу. Анча-мынча айырмалар бар го, э? Анча-мынча. Бул жаңы районда Аха. 2014-жылы салынган район бул. Аха. Бул жер жөн эле тала болгон. Тала болгон. Муну мындай оңдоп чыгышкан кайра баштан салып ушинтип район бул 2014-жылы. Биздин үй, ушул көчө 2016-жылы түшкөн көчө. Биздин үй 2018-жылы курулган. 2018-жылы. Жаңы үй. Жаңы, э? Өтө жаңы. Байкасаңыз эле болот өзүчү кандай үй экенинчи көргөнүңүз элечи. Анан ушул жер менин мектебиме чейин примерно бир 7-8 километрче бар. Ушундай барып мына жака чыгып кетесиз. Бул көчөнүн аты Saddle Drive деп коет. Аха. Ошо Saddle деген сөздү котосоңуз эйр да. Аха. Кыргызда. Биздин көчөнүн аты Эйр Мүйүз. Saddle Horn. Жакшы, абдан жакшы экен. Мыякта өзлөрүнүн гараждары да бар экен. Биздин гараждар. Бул жерде 2 гараж го дейм, э? Я. Бизди булардыкы ооба, биздики дагы 2 гараж. Аха. Биздики 3 машинага ылайыкташтырылган да. Аха. Бирөөсүнө 2 машина, бирөөсүнө 1 машина атат экен, э? Ооба. Бирок беркин 2 машинаны катарынан бир линияга койсоңуз 2 машина атат. 4 машина койсо болот. Бул жакта Америкада мындай экен да. Талаада анан бая проект түзүлөт экен да. Мынча үй салынат деп. Ооба. Анан алар объявление бергенден кийин жанагы риэлторлор бар да, ошолор менен байланыштырып сен барат экенсиң. Ошолордун эмесине, жана компаниясына барасың да, анан сени менен договор түзүп коет экен. Даже эчтеке фундаменти жок да. Анан сага баасын айтат экен. Например, жакында бир мен кошунам, Кыргызстандык агаң бар да. Ысык көлдөн болот, Ислам деген. Тракт иштейт ал дагы. Чикагодан үй алайын деп атат. Анан азыр курулу элек үй. 310 миң деп договор түздү. Анан договор түзүп, уже жаңыдан башталып атат да. Курула баштагандан кийин уже ал үйлөрдүн баасы 360ка чыгып кетти. Эчтеке бүтө элек. Биздики 600 миң доллар да. Бул жактан деген уже акчаларын акырындан төлөп, договорлорун түзүп, тала эчтеке фундамент курулу элек жерге договор түзүп атпайбы. Анан определенный убакыт өткөндөн кийин ушу жайында бүтөт экен. Жайында өткөндө ушундай сонун кооз эме болуп калат. Район болуп калат, спокойно кирип, анан четинен бир определенный срокто төлөп анан кийин кутулуп кетишет да. Бул жер Белмонт. Белмонт авеню экен. Не алалы Белмонтко чейин барып артка кайталуу же мыяктан кеттикпи? Кайталуу же. Жүрү кайталам мындай эле. Белмонт авеню ушул жер. Котоңуз камерага алып. Аха. Ушул жерден көп сурашат кантип басасың деп. Мен жер билем да мен. Аха. Эч колундай. Жакшы. Анан жанагы мен колдонгон өзүм таякчам бар, аны көрсөңүз керек. Аха. Аны кайсы жерде эле колдоносуң деген суроолор келген. Биринчи барган жерлерде, мисалы үчүн бир жерге баратам. Бир жерге, бир үйгө. Биринчи кирерден алдын мен ориентирди алышым керек да биринчи. Жаттап алышым керек. Кайсыл нерсе кайсыл жерде жайгашкан. Аха. Ошого ошол жардам берет таякчам. Азыр бирок бул жерге мага таяктын кереги деле жок. Я бул жака кереги жок. Сен деген азыр спокойно чыгып туруп, могу районду кыдырып жүрө берет турбайсың, э? Уже түнү деле жүрө берем, караңгы болсо деле. Жакшы. Мышечный память деп коет, ушул эсиме түшүп калган да, канча кадамдан кийин кандай бурулат полный. Жакшы район мен жашаган жер. Жакшы, Мичиган абдан жакшы штат экен. Мага болгону Детройт гана кичине жаккан жок. Атак биз деген Мичиган штатынын эң негизги шаарында болдук. Алдагы шаар абдан сонун, өтө бийик эмес, таза, абдан сонун шаар экен. Андан кийин да келатып көптөгөн ушундай райондордон өтүп аттык. Абдан сонун экен да.
Мичиган штатында жакында көчөбүз деп коесуң. Тамашалап. Жакшы жер бирок анан мен биринчи келгенде ушул чөптөрдү кантип оросуздар дедим, оропмейм, чалгы менен. Бул силерде да бар да, жанагындай. Газонокосильщик бар да. Ага да. Канчада чаап турасыңар? Бир айда бир жолу, эки жолу. Жок эми ал. Бул чөптөрдү бул бизде апрелдин аягы башталат да. Апрелдин аягы, анан июндун аягы, анан августтун аягы, октябрдын аягы. Жумаса 4 жол чабылат деп уктум да. Бир айда 4 жолу. Жок, негизи бир айда эмес, негизи. Жалпы бир жыл. Бир жылдын ичиндеби? 5 жол, ооба. 5 жол болот экен. Ошондо азыр апрель, июнь, август, октябрь, 4 эле жол ооба. Бирок тегиз да карасаңыз. Жок, тегиз абдан кооз көрүнөт да. Бизде болсо Кыргызстанда мындай жок да. Миякта деген килтеген заборлорду салыш керек, ичи көрүнбөш керек да, ичинде эмне кылып атканы. Миякта деген эмнеге забор салдырбаган себеби дагы бул деген боягы безопасность үчүн да. Мояктан деген, например, патрульный машина өткөндө бардыгын билип турат да. Мояктан эле кетип баратып, кайсы кишинин коросунда эмне болуп атат, үйүндө эмне болуп атат, терезелердин баары көрүнүп турат, ыз учу жокпу, баары көрүнүп турат да. Анан Америкада бир чети ар бир үй бүлө бири-бирин карап турат да, көрүп турат. Анан эгер бул үй бүлөдө бир ыз учу болуп, например, бирөөнү колго көтөрүп, ар кандай звуктар чыкса, кошуналар чалып коет да, полицейскийлер. Ошо көргөнгө жакшы. Мындай элестет 2 метрден забор менен ар бир ичинде эмне болуп атканын ким билет? Полицейскийлер үчүн да аябай оор болот да иштешчи. Баары ойлонуп жасалган да миякта. Баардыгы ойлонуп жасалган. Анан бул жакта жанагынды байкасаңыз керек, личное пространство деп өтө өнүккөн. Мындай, мисалы үчүн, бир жерде кетип атып, бирөөдөн кечирим суроо. Тиелек, сүзөлек. Жа бир чет ошондой да бар да, мындай баары бирдеме кылып атып, сори деген сөз менен кутулуп кетесиң да. Атайын түртүп деле сори деп койсоң билинбей калат да. Кокустан тиелексиз да. Excuse me, I'm sorry. Анан өтөсүң да. Мен сорини өтө көп айтам да, себеби мындай биринчи барган жерлерде жана таягымды мындан кетип атып, кокустан көөлө тийип кетет да. Анан сори деген сөз көп ачык келип калат да. Ал мен билинбейт да, мисалы үчүн эки жакым көтөрөсүн, мен алдында адам деген каяктан билейин караңгыда. Ооба. Бирок эми алар деле эметпейт болуш керек. Алар ага эгер таяк тийген болсалар ага мани деле бербейт. Мани бербейт да. Мани кайра кечирим сурайт. Алар кечирим сураш керек, Вежливость үчүн мен деле сурап коем да. Кээ бирде ойлонуп кетесиң да, ошо сори деген сөз. Эми баягы бирдеме кылып алдың, действительночи. Действительно кылып алдың. Виноватсың да. Кээ бирде деген атайын жасап туруп, сори деп койсоң деле болот деген мааниде да. Билинбей калат да такыр. Жакшы, мына кечте болуп калды. Күн батып атат, уже батып кетти. Кайсы кетип атасыз мындан кийин? Азыр биз кетип баратып бир место табабыз да, аяктан эс алып алып туруп, анан эртең Кудай буйруса акырындан кетип барат туруп. Может, эмени кайсы шаар эле буякта? Гранд Рапидс деген бул калкы боюнча экинчи шаар да? Мичиган боюнча экинчи шаар экен, Ошондо Детройттон кийинки шаар болуп калат, калкы боюнча. Биздин калкы биздин Ош шаарынчадай бар. 200 миңден ашыгыраак. Жакшы шаар бирок. Эми тынч. Кече Чикагода барып, Чикагода гостиницада турдук, даунтаунда. Даунтаунда турсак ушинтип, мен бир тамак ичкен чыккам, ушул жерде тамак жеген ужинге чыксам, жанагы тамак ичкен чыгып тамакты собой алып кетейин деп номерге 16 жатырга алып чыктым. Алып чыгып, ичип, айнекти ачып алып отурсам, жанагы Детройт шаарынын центринде бир адам жел атып кетти да. Өзүң көрүп калдыңбы? Жок, мен көрбөдүм, уктум. Жок, ошо кадимгидей менин көз алдымда болду да. Бул жакта боло берет. Кызыктар. 2 мүнөттөн кийин эле полиция жайнап кетти ал жердечи. Ар көчөдөн полиция келе баштады да, бул жактан боло калып эле. Көптөшүп кетти, бирок таппады го, ким эмне болду билбедим го. Мен 3 жолу ок атылганы таза уктум да. Анан адамдын бакырганын да уктум. Бул жакта ошо Американын немеси закону боюнча оружияны эметип атпай кенен сатканга уруксат берип койгон да. Драйвер лайсенсти. Анал жерге басып келсем, мен атташтан акысы бар да. Менин территорияма эмне кирдиң деп, Акысы бар ошо. Бул жакта second amendment деп коет, экинчи amendment. Өздөрүнүн ушундай жазылган закондор.
Бизде манастын жети сыяктуу. Так, эмне кылабыз анда? Биз анда үй бүлөнү чыгаралы дагы жолго чыгалы, дагы кезигип турабыз, дагы чалышып турабыз. Жакшы күндөрү алдыда бирибизди колдойлу. Мыякты дагы көрсөтүп коесуңбу, э? Мына Шамурат жашаган үй 58-60 деби? 58-56 деби? Так, бул не? Гараж, 2 машинага рассчитан гараж, э? Бир машинабыз бул жака кеткен. Абдан чоң экен да, абдан чоң. Ушул эле гараж жетет экен да жашагангачы. Силерге эмне кыласыңар тияктычы? 2-нчи этаж, 1-нчи этаж деп. Мына могу эле гаражды бөлүп койсоңор эле жетет экен. Тияң спальняга да жетет экен, кухняга да жетет экен, залга да жетет экен. Аябай кең экен. Ай. Мына бар. Мол меники. Велосипед, э? Могу сону велосипед го, мындай отуруп алып тебе турган велосипед турбай. Джип жеңил экен, э? Жеңил. Джип жеңил экен, карабайсың болду. Пластмассадан жасалып тур, абдан сонун экен. Отуруп алып буну эмне? Мен туган күнүмө беришкен. Могу эмне, руль эмне, руль? Рулду мисалы үчүн оңго бурам десеңиз, буну бул жагын алдыраак түртөсүз. Атиги буту менен тепкенде тебе бересиң, бул болсо буруш үчүн турбайбы, э? Абдан сонун экен. Муну каяктан алган? Мен туган күнүмө бере келишти. Walmarttанбы же каяктан? Мыякта деген өзүнчө эле эме го? Супермаркет го? Ар жакта да карасаңыздар, 2 киши отуруп тепкен велосипед бар экен. Ай. Тандем. Абдан сонун. Азыр бул жак тазалоо процессинде. Жок. Мыякта бир джип турат. Бул жакта дагы бир джип турат. Анан бул жакта дагы бир джип турат. 3 джип бар экен. Муну 200. Электронный турбай, эме электрический турбай бул, э? Мына болсо 200 футка чейин көтөрөт да. Сиз деле айдайсыз. Мен өзүм деле отуруп алып моякта кыдырып жүрө берсем болот экен, э? Канча айдадың бу? Жакшы. Бул оңой менен сынбайт да. Bunun ылдыйында түрүндө чындык эле темир бар да, настоящий темир. Темирден бышыкталып жасалыптыр. Ушул чоң киши деле отуруп алып, айдап жүрө берсе болот экен да муну. Жакшы. Бул джип укмуш экен да, джип укмуш экен. Ой. Джипы накты эле джип экен. Мен деле айдасам болот да. Did the Easter Bunny bring it? Жана булардын өздөрүнүн майрамы бар го. Караңгыда көрүнбөйт эми. Шамурат көрүнбөй керек жок. Кел Шамурат менен эметели, коштошолу. Кел. Кымбат. Жок, мондайнан. Мондай. Жакшы, э? Жакшы. Мен дагы ыраазы болдум, Шамурат да ыраазы болду. Бирибизди көрүштүк, тааныштык. Кудай буйрса жакшылык менен кабарлашып, чалышып, жазышып бирибиздин эмени билип турабыз, э? Маалымат алып турабыз. Астыда дагы жакшы күндөр болот, дагы далай жолу кезигебиз. Может, жылуу кезде кезип алып, океанга түшөбүз. Может, бир күнү Шамурат экөөбүз күрөшөбүз. Мындан коркот, бул чемпион да. Тарсы көтөрүп катуу чаппайсыңбы? Бир жагы ушул да. Жанагы зрение астачалар күрөшкөндө көп эле. Кой муну ортолбайын ушундай деп чыгат да. Кой слабыйрагындай өзүм эч аттайын муну анча да күрөшпөйм. Жок, баштаганда эле чабасың. Уже алар ойлонгондо кеч болуп калат да. Жакшы күрөшүң керек, жакшы күрөш керек уже болду да. Ошон үчүн жанагы мени баягы мунун көзүнө сар эч аттайын деп эле күрөшөбүш керек да бардыгыланчы. Эми бир момент болгондо анан тамашалашып анан күрөшөбүз. Шамураттын немесин булчуңдарын байкап көрөбүз. Кандай экен. Анда биз эмне жылаланда деме биздин каналдагы катталуучуларга 1-2 сөз айтып койбойсуңбу? Ошол Алмаз байке келди, баарына чоң рахмат. Алып келген нерселерине чоң рахмат. Футболка өтө жагымдуу белектердин бири болду. Калпак өтө жакшы белектер болду. Мен сиздерге сөз берем, эртеге историямды акырап турсаңыздар, ушуну мектепке кийип барам. Жакшы, чоң рахмат. Аны ушуну кийип барып, буйруса Америкага келе турган адамдарга айта турган нерсем, алмап ушу озма түштө отура бербей, жылыңыздар алдыга. Ошо алманы өзүңүздөр чыгып. Абдан туура. Келиңиздер, баарын адамдын колунан келет. Адам кылдыбы, экинчи ошону кайталаган адам колунан келет. Адам кылган нерсени адам кайра кылат. Молодец, азамат. Жакшы күндөр көп болсун. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфирден жолукканга чейин, Шамурат.